Ноорuz майрамына карата Ак Кул ат майданында Көкбөрү боюнча мелдеш өтүп жатат. Биринчи лигада бүгүн жарым финал мелдештери болду. Алгач майданга Каракулжа менен Улар командалары ойноп, 8-2 эсебинде Каракулжа жеңип, финалга чыкты. 21 мартта өтө турган финалда анын атаандашы Альянс Алтын командасы болот. Алар бүгүн экинчи жарым финалда Намыс командасын 8-3 эсебинде жеңди. Сорулуп барып чабуулга чыгууну көздөп турган Адилет Мамасалиулу. Мына жазгырып өттү, эки атаандаш артта калды. Минген аргамагы Дубайхан. Такымган чыгарып, элдин кашына өңөргөн учурда атаандаштар келип жетти. Жалпы оюнга даярдыгыбыз Аллага шүгүр бар эми Алладан. Аракет кылып, аябай дайындандык. Эми бул жакка келиш расход өтө кыйынчылык экен, биринчиден эле расход. Келдик, бир ай мурда келгенбиз. Бир айдан бери даярданып, буга чейин Кыргызстан чемпионат болбоду областтар аралыгында. Ошондо келгенбиз, ошо боюнча эле балдар калды. Бүгүнкү күнгө чейин тренировка жакшы ийгиликке жеттик. Бул финалга чыктык, Кудай кааласа иншалла. Жалпы оюндар сиздер ойлогондой эле өтүп жатабы? Биз ойлогондой эле өтүп жатат. Кандай план койсок, өзүбүз ошого карап кеттик. Эми калган Алладан насип. Каракулжа командасында жакшы оюн көрсөткөн кайсы спортчулар болду? Каракулжа командасында эми бул командный оюн жакшы ойноп аткандар Сусамур менен Айтмерек, Адилет, Иман, Сабырбек, Ахат бар. Жакшы көрсөтүп аткан оюндар. Оюнчуларга ийгилик каалайм бардыгына. Ынтымакчылык берсин. Бул спорт. Уруш талаш болбой ынтымакта ийгиликке жетишин каалайм бардыгына. Bir ay даярдандык, сбор кылдык, тренировка кылдык, аттарды тандадык, бала тандадык. Ошонун жыйынтыгы Кудай кааласа финалга чыгып отурабыз. Аллага шүгүр. Буюрса финалда дагы кандай пландарыңыздар бар? Андан аркы? Эми финалда дагы Кудай буюрса дагы аракет кылып мындан дагы ар бир адам эми утабыз деп келет да. Ошого дагы Кудай кааласа алдыга жылдырышка аракет кылабыз. Жеңгендери бирдей болгон Кыргыздын көзгө басар командаларынын ортосундагы оюн кайрадан эле ортодо Раатбек уулу Ноорuz менен Кырас аргымагын ойнотуп аткан Тургунбаев Эржан Кырас менен ашып түшүнгөн оюнчулардын бири. Мына азыр Тургунбаев Эржан Кырас аргымагы Ахиллес менен Birinci tayım Esep Birmal Nurcan. Ekinci tayımda 1 minuta 50 sekunda şu жерде кызматын өтөдүк. Жаза мамуга. Ал эми жогорку лиганын биринчи жарым финалында Ынтымак менен Сары Өзөн ойноп 5-1 эсеби менен оюн Ынтымактын пайдасына аяктады. Бул эки команданын атаандашы достук экинчи жарым финалда Мурас командасын 11-4 эсебинде утту. Эки лигадагы тең финалдык беттештер 21 мартта өтөт. Çirkin dünya geldiler. Ошентип сиздерге берилген 10 минуттук тыныгыбыздагы соңуна келди. Кайрадан оюн таласына экинчи бөлүккө Нуржан 1 минута 50 секундан бар. Жок, Экинчи бөлүктүн алгачкы минуталары 3-4 эсебинде башталат. Сары Өзөн командасы бир оюнчуга артыкчылык менен азыр оюн жүргүзөт. Кетти. Экинчи тайм. Ынтымак Сары Өзөн эсеп сандары 1-0. 4-нчи катар саны менен Асылбеков Эрмис Сары Өзөн командасынын жерден убакта шайлоо старттан алды. Атаандашынын тайгаламында Эрмис Минген аргымага Арашан аргымагы менен азыр чабуулданып туруп аткан. Команданын даярдыгы жакшы. Сары Өзөн командасы менен ойноп отурабыз. Кырсыгы жок. Жакшы оюн болсун. Балдар аттап турам албай буюрса. Оролой күнүндө булар жакшы ниет менен чыгабыз. Азыр финалга жолдомо да бул, Финалга жолдомо. Финалда буюрса кимдер менен ойнойбуз деген оюңуздар бар?
ошол эми азыр Сарыөзөн командасы менен кимибиз буйруп утуп калчу болсок ошоңуз финалга чыгат. 4-4. Жерден кайрадан эле улапты көтөрүүнү көздөп аткан Сарыөзөндүн жигиттери эңкейүүнү жазып атат. Эсеп сандары теңелгенден кийин мына мындай оюн амдарлары жалгашып атат. Ынтымак командасынын бир оюнчусу Рысбек Марымбек аттан түшүп, кайрадан ат үстүнөн минди. Бул эрептени Ынтымак командасынын оюнчусу Рысбек Нуржан алды. Акылы ак майданына жыйнап берип аткан ушул оюнчуларыбыз сиздердин оюнуңуздарды көрүү үчүн, сиздерге бир өздөрүнүн көрмандыгын кылуу үчүн ушундай болуп көрмандар топтолуп, Акылы Ак командасынан БТР аргымагы менен жекеме-жекеде, ал эми Ынтымак командасынан Ратбек уулу Норов Аватар аргымагы менен азыр жекеме-жеке оюн көрсөтүүдө. Куантай Крас менен жекеме-жеке өтүштү. Урматтуу Ынтымак командасынын оюнчулары, көрмандары, дагы бир жасалып коеюн сиздер үчүн. Сарыөзөн командасы чабуул жүргүзүп атат. Бир оюнчунун аттары Өткөн тайпалык оюнда аябай эле күчтүү оюн болбоду. Ошо 4-4 менен барып, кошумча убакытта да сала албай булутка барып. Эми кийинки оюнда деле буюрса ошондой күчтүү оюн болот деп ойлойм. Бүгүн жарым финалдык беттеш кандай өттү? Сен күткөндөй болдубу? Бүгүн жарым финалдык беттеш, ооба, биз күткөндөй эле болду. Жакшы ниет кылып чыкканбыз. Сарыөзөн командасынан аябай эле коркуп чыкканбыз. Мына эки командага тең татыктуу мыкты демечилерден кайдакчылар койду. Жекеме-жекеден Аватар аргымагы менен улакты жерден көтөргөн Норов, Куантай Крас менен азыр Новостун жолун тосуп, тасталып жарат турат. Эң мыкты деген коргонун өнүктүрүп, мына Тайгазан түйүнө жакындап, дерлик жакындап калган Ынтымак командасынын өткөзүп берүү орунду. Азия аргымагы менен бирок бул жолу Сарыөзөн командасынын коргоосунда азыр эч бир ынтык жок. Мыкты деңгээлде барганын өнүктүрүп атат. Ынтымак командасынын оюнчусу жеңчибизде болгон мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп азыр чабуулга чыгууну көздөп турат. Убакыт болсо 5-минут аяктады. 6-минуттагы убакыт Андыжанга бир сыйрап Жақсы есебінен ойын боласын жүрген. 12-ci қатар саныменен Шаршынбегін өтеліған Альянс Алтын командасынан Ахиллес аргымагы менен Ахиллес менен Телемак. Оң тараптагы тегерек жигит. Старттагы болот. Эки команда оюнчулары 4-4 жерден улакты көтөрүп кетүүнү көздөп турган.
Startga taşlagan ulaka oldun güreşindeki komanda oynadı. Oyuncular cekine alınıp geliyor. Daha bu öğretmene malı sarılmadan oynayıp atkan Bek Sultan cekede mutlu yeterdi. Karadan koyunu yakınlar kendine beraber kullanmak gelecek karşı mevzuna katına ciddi oturup Manas ki Yazamamı girdi. Camış Murat komandasının oyuncusu Manas gitti. 2 minuta vaktine kaldı ikinci taymdın halkagında. Kayradan elle Ceke ikinci katar sanı menen İsa Bekov Sabın Aktilek menen Aleve Sultanbek Hakbura argımağı menen hazır Ceke gelip düştü. Sağın hazır Aktilek argımağı tüzüp bergen ыңгайлуу учурду жакшы bir пайдаланып алды дагы өзүнүн сол такымына басты. Sultanbek bir şirağından karmap alıp attın omurasına salıp cavuşup attın biri Aktilek'e karşı hazır boşandı. Абай Карабаев, Айсулу Рустамова, 7 канал Бишкек шаары. Sağa Aktilek'in arnap mana kek yormanlarım oturat.